Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу телекөрүүчүлөр. 7 каналда ар жекшемби күнү таланттуу апалар берүүбүз сиздер үчүн көрсөтүлүп келмекчи. Ал эми бүгүн ырдаса ырлары менен сүйлөсө сөздөрү дал келишкен апаларыбыз бүгүн өздөрүнүн таланттуу оондору менен жана өздөрүнүн таланттары менен бөлүшүп кетмекчи. Ал эми бүгүн студиябызда Кочкордон келген насаатчы апалар тобубуз келип калды. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Алгач эле ушул топтун жетекчисине сөз берели. Жетекчисин тааныштырып кетсем, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна эмгек сиңирген кызматкер, Кочкор районунун насаатчы апалар тобунун жетекчиси Айшакан Кадырова эжекебиз. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле мына насаатчы деп өзгөчө топтун аты өзгөчө экен. Ушул топ боюнча тааныштыра кетсеңиз, качан түзүлгөн, канча жыл болду, эмне үчүн насаатчы деп койдуңуздар? Биз ошо Кочкор районунун насаатчы апаларды түзгөн себебибиз баягы Союздан бери иштеп жетекчи кызматта иштеген, ар тармакта иштеген ошо айымдардан түзгөнбүз. Ошондой эле башка кесиптин ээлеринен да кошуп түзгөнбүз. Бул Кыргыз Республикасынын президенти 2017 жылы чыккан. Ошого байланыштуу Кочкор районунда биз ошо насаатчы дегенибиз жаштарга тарбиялык мааниси кеңири. Анткени өзүбүздүн ошол эмгек жолубузда ар бирибиздин басып өткөн жолубузду чагылдырып, ошондой эле кыргыздын унутта калган каада салтын, үрп адатын, жанагы чыгармачылык боюнча аспаптарды, ушул улуттук кийимдерди ушу даңазалоо жөнүндө биз ошо жаштарга бир тарбиялык маани менен гана уюшулганбыз да. Ошол биздин топто башында уюшулганда 13 айымдардан топ түзүлдү. Ошо 13түн ичинде эң сакалдуубуз Ибраева Гүлүсүн эже. Азыр 84 жашта, өзү врач. Ушул Кочкор районунда көп эмгек кылды, баатыр эне. Андан сырткары мына Сакин Матсаевна, бул киши болсо балдар бакчасында, Үмүт балдар бакчасында көп жыл, 42 жыл жетектеди. Эл агартуунун атылышында Кыргыз Республикасынын айымдары, ардактуу айымы. Дагы башка көптөгөн сыйлыктардын ээси да. Ошондой эле бизде 3 эмгек сиңирген кызматкер бар. Мусаева Нурбүбү бул Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Кол өнөрчүлүк бирикмесинин жетекчиси. Ошондой эле көптөгөн сыйлыктардын ээси, бывший комсомолдук райондук комсомолдук сектор башчысы болуп иштеген. Андан кийин анан жана бирикмени түзүп, ошол азыркыга чейин иштеп келатат. Бул республикада, башка жактарда дагы ошо кол өнөрчүлөр боюнча көп көргөзмөлөргө катышкан, көп сыйлыктардын ээси. Бизде Тамара Көчкөнбаева дегенибиз бар, бүгүн катыша албай калды. Ал эмгек сиңирген экономист. Ал дагы ушул бир мекемеде Кочкор районунда финанс бөлүмүндө башчы болуп, адис болуп көп жыл эмгектенген. Андан кийин мына Биалиева Бегайым. Бул Биалиева Бегайым деген биздин райондо тазалык боюнча коммуналдык ишкана бар. Ошол ишканада главный бухгалтер болуп, андан кийин жетекчи болуп, ошо райондо көп эмгек сиңирди. Областтын ардактаатуулу, райондук кеңештин ардактаатуулу, депутат болуп, бир нече айылдык райондук кеңешке депутат болгон, бюджеттик комиссияны жетектеген, ошондой эле мыкты экономист деген наамды алган. Көптөгөн сыйлыктардын ээси да бар эле. Какен Тыныбекова болсо, бул илгертен бала кезинен чыгармачыл, мынакей Шаттык шайыр апалар деген илгери Союздун убагында ушу Болгарияга, башка мамлекеттердин баарында барып келген. Би ансамблинде ошондо түзүлгөндөн баштап мынакей азыр иштеп, кийин райондук балдар маданият балдар музыкалык балдар мекемесинде
окутуучу болуп иштеп келатат. Балдарга мынакей комуз жагынан үйрөтөт. Мугалим азыр мына биздин топто көркөм жетекчи болуп иштеп атат. Өзү таланттуу, бардык жагынан төп келген таланттуу. Айтор Айшахан эже баарыңыздарды аябай сүрөттөп, мындай сонун кылып сүрөттөп берди да. Чындыгында таланттуу апалар экенсиздер, көп жакка баягы эмгек сиңирип, кызмат кылып келген экенсиздер. Анан Айшахан апа жөнүндө сиз Какен эже айтып койбойсузбу? Жетекчиңиз кандай? Сиздерге кандай жетекчи? Айшахан эже бизде уюштуруучу жетекчибиз да. Анын өзүнүн баягы өзү токтоолугу менен, жоопкерчилиги менен, мисалы апалардын мен бул эжеге айтам да, эже мындай кылалы депчи, анан менден улуу апаларга мен приказ берип айта албайм да. Эжеге айтсам эле бул апалардын жанын койбойт. Түнчү саат 2-де да чалат, кийим жагынан карайт, баардык немесинен карап, эме уюштуруп, уша калпаралды Какен мынтип атат, тигинтип атат деп аябай уюштургуч, өзү мүнөзү токтоо, эч кимге жаман айтпайт, көтөрүмдүү аябай. Анан өзү болсо көп жылы парторг болуп иштеген Союздун убагында. Союзга баягы Кошкор районуна эмгеги сиңген. Көп жылы парторг болуп иштеп Союздун убагында эмгеги сиңген. Андан аркы сыйлыктарыңызды өзүңүз айта кетсеңиз. Мен иштеген ишим боюнча кыскача айтып кетейинчи. Мен өзүм башында быт комбинатта иштегем, бычмачыл. Андан кийин партиялык мектепти бүтүп Алматыдан райондук партиялык комитетте көп жыл иштедим. Орка дилде инструктор болуп. Андан кийин чарбада, чоң чарбада Кара Суу колхозунда партком секретары болдум. Башкарманын орун басары болуп иштедим. Союз тарап кеткенден кийин райондук кеңешке келип, ошол жерде главный адис болуп, андан кийин көп жыл 15 жылдан ашык ошол райондук кеңеште ответ секретар болуп иштедим. Ал Союз ушул райондук кеңештин аппараты жоюлгандан кийин 2012-жылы гана кызматтан бошодум. Ошол кызматта иштеп жүрүп, заслуженныйды алганым, ошол кеңештен алдым заслуженныйды. Андан кийин райондук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп, мына ушул бул жылга чейин иштеп келдим. Анан коомдук иштерде мына ушул биздин топто дагы аябай активный отургандардын бар. Бул Саким Матсаевна деген ушу өтө уюштургуч биздин арабыздагы уюштургуч киши. Ушулда менден мурун ушул киши чуркап, баарыбызга жардам берип, бардык жагынан тимеле күйүп ушундай жардам берет. Анан биз башында бир эмес, 2 топту түзгөнбүз. Шаттык Шайыр апалар өзүнчө бөлүнүп кетти. Биз ошо баарын түзүп туруп 17-жылы 7 мартка карата чоң концерт бердик. Ошондо кийимибиздин баарын даярдык. 22 аял катышты. 22 аял сахнага батпай калат экен. Ошондо биз январь айында келип Бишкекке ушул эме түзүлүп аткан, как раз ошо мени жетекчи кылып шайлашып, ошол Шайыр апаларды түзүп, уюштуруп, ошо жаңыдан даярданып атканда февралдын 11-inde Бишкекке келип, Насачы деген төшпөлгөн кылгандыкына 8 айым келип. Ошондон кийин ойлоно баштадык, биз эми Насачы дегенди алдык. Эми районго барып бир жаштарга бир башкача бир эме көтөрбөйбү? Өзүбүзчө бир боуреки жетекчи айымдардан түзүлгөн бир немени түзүп алып туруп, жаштарга бир тарбиялык эмебизди бербейлиби? Ошо урпактан урпакка калсын биз. Дедик да түзүп, аяктан кийин биз апрелдин 26-сында уюшулуп, Насачыны уюштук дагы барып алып. Кайра кийимдерибизди жаңыртып, өзүбүзчө 13 кишиден турган кийимдерибизди жаңыртып туруп, 18 майда Кочкор районунда чоң концерт бердик. Спектакльбиз бар, интервьюбуз бар, жекече номерларыбыз бар, хорлорубуз бар. Ушундай номер менен 13 айым ушу сахнада болуп, аябай аңчылык менен өттү. Ушунчалык нарын телевидениясы келип тартты ошо жерде. Ушунчалык деңгээл менен өткөн. Мына бул кишилердин баары чыгармачыл, өздөрү эле режиссер, ар кимиси өзү эле режиссер. Бир-эки музыкант чыгырсак келет, кайра кетишет. Мына Какенди жетекчи кылып, ошондо көркөм жетекчи кылганбыз. Анан мына бири-бирибизди контролдоп атып эле уюшулуп калды баардыгы. Сону мен ушул жерде отурган биздин топтордун ар биринин эмгеги чоң деп айтам да. Ар биринин эмгеги чоң. Ар биринин салымы ушул топко аябай.
Ана мына 8 жыл болду быйыл уюштурулганыбызга. Ушул 8 жылда биз бат эле уюшулуп алып концерт берип туруп Түркияга барып келдик. Түркияда Кожо Насирдиндин фестивалына барып 8 күн ошол жакта катыштык. Аяктан жакшы маанай менен келдик дагы. Андан кийин келдик дагы Жапар Чабалдаевдин 85 жылдыгына эл аралык конкурска катыштык. Фестивалга катышып, ошондо 2-нчи орунду алдык. Ал 2-нчи орунду алып туруп, кайра ошол жеңүүчүлөр гала концертти жетөөбүздөн бердик Тамгадан. Кайра келип филармонияда да гала концерт бердик ошо жеңүүчүлөр. Андан кийин телевиденияга Азия ТВга тартылдык, эл тырга чак түшкө тартылдык. Мына ушулар эмгектер ар бири сүйлөп өздөрүн чагылдырып. Азия ТВга тартылганда биз Нарын областынан бери берген программаларыбыздын баары чагылдырылып, ошондон берки Түркияга барганыбыз, Жапар Чабалдаевдин эмесине бергенибиз, ушунун баары чагылдырып туруп, ошол жерден концерт бердик дагы, ошол жерден Азия ТВга тартылып анан. Биз аймак ишкобоздорунун 3 жолку жеңүүчүсү болдук. Жетөөбүздө өткөндө ошондо жана бүткүл дүйнөлүктүн 2-нчи орунду алдык. 19-жылы, 20-жылы аймак ишкобозунун жеңүүчүсү болдук. Анан мына 27 майда ошол Кайрат Кыргыз бизди чакырды да, ошо жеңүүчүлөрдү 17 топту чакырыптыр. Биз ошого концерт берип, андан кийин сиздердин чакырууңарга бияка келип, сиздер менен экранда баарлашып атабыз. Эми ошо өткөндө концертибиз дагы жакшы болду. Мына жетекчи дагы айтат, көркөм жетекчи да. Мен баягы кыскача гана айтып атам. Анан эми ал жерден дагы көп бизге эмелер болуп атат, башка страналарга жибере турган фестивалдарга жиберет экен. Мына ушуларды дагы айтып сунуштуп болуп атат. Эми буюрса көлдө дагы чоң фестиваль өтөт экен, ага барабыз го. Индия, Ташкент, Түркстан ушулардын баарында сунуш болуп атат. Эми бара-бара даярдыгыбыз ошо биздин ошо будущий даярданып, анан дагы ошо чыгармачылык менен ошо бекер үйдө пенсияга чыгып алып, жатып албастан өзүбүздүн ден соолугубузга да кичине поддержка болсун. Анан айрыкча ошо жаштарга артыбызда бир из калсын деген мааниде иш жүргүзүп атабыз. Ар бир кол өнөрчүлүгүбүз боюнча дагы көрсөтөбүз мына. Айтакан эже, ооба, сизге дагы кайра кайрылып келебиз. Бул жактагы ойлонуп калышты. Бул жактагы сиздин таланттуу, өзүңүз айткандай, бул мүчөлөр менен дагы биз таанышып алалы жакындан. Негизи ошо Түркияга барып келдик деп калбадыңызбы? Анан команда менен барган кандай экен? Бир кызыктуу окуяларды ким айтып берет? Кимдин эсинде ушунчалык бир көркөм жетекчи катары сиз айтып берсеңиз анда. Алгачкы жолу бардыңыздарда. Көркөм жетекчи катары айтып коеюн, бул жерден Сакен эженин эмгеги чоң да. Бул топ уюштурууларда биз музыкалык мектепте иштейбиз да. Баягы даяр кадрбыз да. Анан ошол жака барып, Какейин ушу сенин колуңан келет, ушу топту түзүп, жетектеп, эме кылып бербейсиңби деп эже келип кайрылып, анан ушул эженин кайрылуусунда менин жанымда дагы жакшы мугалимдер бар. Алар экөө тең баягы эмесине карата келбей кетип калышты. Экөө тең биз мектепте иштейбиз, азыр баягы бүтүрүүчүлөрдүн кетириш керек, диплом бериш керек, ушундай да. Анан экөө бошобой калды, же болбосо келмек. Айыл ишкобоздоруна келген алар. Алардын да атабай кетсек болбойт. Дилара Мырзахматова деген, Жапарова Махабат деген, Кенже Исаева деген аябай кыйын музыкалык мектепте мугалимдер бар. Мына ошолордун негизинде ушу топ уюшулуп, музыкалык жактан аябай өтө чеберчиликте жогору кетип, анан Жапар Чабалдаевдин 100 жылдыгына карата, 85 жылдыгына карата Кайрат Кыргыз чакыруу берип, Какен эже келип, өзүңүз эле катышпайсызбы? Ушундай конкурс болгон так деди. Анан мен ойлоп, жок, мен өзүм барбай эле ушул апалар жаңы уюшулду, апаларды алып баралы деп эл экөөбүз кеңешип, анан Кайратка чалып, Кайрат тызылдап эле туруп алды, эже сиз өзүңүз катышпайсызбы? Ушундай башпай кийин аласыз, андай мындай деп, жана жок, мен катышпайм, мен апаларды алып барам деп аяка барып катыштык. Аяка 13-үбүз бардык. Анан жакшы болду аябай. Жакшы болуп, аяктан биринчи местени алдык.
биринчи местаны алып, гала концертине катыштык, сыйлыктарын алдык, диплом грамоталарын алдык. Анан кийин эле ошол жерден эле эмеге Түркияга чакыруу келип калды. Биз ошо Түркия мамлекети менен дагы координатор эме болуп иштейбиз да. Анан Мира Токтогонова деген эл достук ассоциациясынын президенти эжеге эмесеге эле барып келгиле. Ушундай мен жиберем анда силерди деди. Анан ошо Кожо Насирдин 100 жылдыгына карата Кирем эле шаардын аты Киршехир. Сибирикис деген шаарда Кожо Насирдин 100 жылдыгына барып калдык. Анан барып апалар болуп бардык. Эми ал жерде көп күлкүлүү нерселер болду чындыгында. Баягы биринчи сахнага чыктык, ырдадык, элдин баары жакшы кабыл алды, кол чапты түрктөр, килейген момундай жастыктарын берди, ал жастыкка отурдук. Анан таштардын баары таш жол экен айдай. Анан өйдө карай бара басканда эле таш да баягы. Анан апалы биз болсо кичине жашыраакпыз да ал кезде. Апалар баягы биздин курагыбыздан да ашып калган мезгили. Анан буттары ооруп эле ай бутум деп эле ошентип баягы таш жолдон басып, ошол кыйынчылыктардын баарын басып өттүк. Анан бир эмесинеге Стамбулга келип Секенже. Ооба, Стамбулга келип бир эмеге гостиницага орношсок эле аябай эмеси бийик экен. Ошол күлкүлүү да лестницасы. Айланайын кудайым бияктан апалар кантип өтөт эми деп мен ичиме мишип ойлонуп турсам, жок, апалар буттарын чечип жүрүп турганда шак аттап гана өтүп кетишпеди. О деп аябай күлдүк. Анан ошентип баягы ал жерден тиги маданият менен тааныштык. Түрктөр бизди аябай жакшы кабыл алышты. Биздин түп катабыз кыргыз деп баягы эметип мындай жашылданганга чейин барышып жакшы кабыл алды, аябай жакшы барып келдик, жакшы эс алып келдик, шопинг кылдык. Анан магазиндерге барганда баягы үйрөнүп алганбыз, индирим барбы дегенди. Индиримди үйрөнүп алганбыз да. Индирим барбы дейбиз десе, индирим жок деп туруп бирок баягы акыры түшөт да. Анан ошентип жакшы көңүлдүү барып келдик. Сонун эсте калган күндөр болуптур да. Дагы кошумчалайсыздарбы? Мен кошумчалап коеюнчу күлкү деп атпайсыңарбы? Биз ошо Түркияга барганда бир кийизден чыптама тиктирип алдык да. Эмеге башыбызга дагы мындай ою, ошол жактан тиктирдиңиздерби? Жок, жактан. Бияктан тиктирип алып кеткенбиз да. Анан бир кийгенде укмуш сонун көрүнөт экен да. Азыр эч кимде жок андай. Анан ошону бир күнү кийип чыктык. Автобуска мен артта калдым эле да. Кирсем эле баары тең эле могу жерим момундай бети эле чыгат. Мынтип калып. Көрсө ал кийиз тикесинен тик турат экен. Ал туруп турганда сонун көрүнгөнү менен мындай эметкенде ичине кирип кетет. Мойнуңуздар жоктой көрүнүп калыптыр да. Таптакыр ичине кирип калат экенбиз. Анан мен аябай күлкүм келди да. Анан эмне болуп калган баары тең ушинтип кантип кийинсин деп эле мен өзүмдүн оюмда жаман туура эмес эметтим да. Анан кийин келип отурсам мен деле ошентип калыптырмын да. Анан кийин аны бронежилет деп ат коюп алдык. Бирден болгондо эмне кылалы? Бронежилетти кийелби же муну кийелби же тиги кийелби деп сүйлөп калдык. Анан аябай күлдүк ошол да. Баарыбыздын кебетебизди бирибиздикин бирибиз көрүп алып күлдүк. Бул жактан кийип көрбөпсүздөр да, тиги жактан эле кийип. Жактан эле кийип. Антан да ченеп эле кеттик да, кийинип эле кирип кеттик концертке катышчыбыз да. Анан момунтип автобуска отуруп анан бир топ жерге барган эмеспиз. Ал бизден салган нерседен өткөндөн туруп калат. Таптак Мен кичине кошумча коеюн. Мен кошумчаларым бул болуп атат да. Бул сыртка чыккандын көп пайдасы болот экен. Мисалы Турцияга барганда алардын культура жагы башында уюшулган жана түрк башынын жашаган жерине апарды экскурсияга. Ошондогу дивандар, ошондогу килемдер ошол эле боюнча сакталыптыр. Анан буларда культуранын эң биринчи жеткени, маданияттын жеткени ошол кезде эле булардын туалети бар экен. Ошол кездеги эле жуунучу өзүнчө душ сыяктуу мондай жезден жасалган баягы тазик
идиштери бар экен. Ушул жагы бизде аябай көңүл бурдурду да. Ошондо түрк башынын ошондогу эми адамдын сөлөкөттөрүн ушундай тирүүдөй кылып жасашыптыр. Чогулуп өтүп аткандары. Ушул жагы ушунчалык көңүлгө сакталып, булар илгеркилерин дагы ушунчалык сыйлап, маданиятын өтө сактап коюптур. Анан кийин булардын дагы бир маданиятынын сакталган жери жанагы мечит сыяктуу медреселер. Ошондо бизди бир Азербайжан бала алып барып тааныштырды. Ошондо эл кыйналып, баягы аларды жок кылабыз деп жатканда дагы жана окуу жайларын булар кум менен көмүп сактап калышыптыр. Ушундай жактары бар экен. Ошол медреселерге көрсөттү, мечиттерине бардык. Ошондо дагы булардын илгерки сакталып калган жактарын көрсөттү. Анан кийин баягы эл кыйналып, мисалы бизде үркүн болду да. Азербайжанда ушундай жерлерде дагы биз сыяктуу толкундоолор болгондо, булар Азербайжан элин киргизиптир өздөрүнө. Ошондо өздөрүнүн илгерки жашап кеткен тоонун боорунда үйлөр, эми тоонун эле боорунда үйлөр, кадимкидей терезелери бар. Ошол жерлерге качып барган азербайжандар отурукташыптыр. Кадимкидей эле отурукташып, ошол жерден бала чакалы болушуптур. Ошол жагындагы булардын меймандостугунун культурасын ошол жерден дагы байкадык. Ушундай жакшы байкалды да бизге. Мындай эсте калды. Анын баарын жана Какен айткандай жанагыдай Стамбулга келгенден кийин жанагы тепкичтен чыгып, анан отуруп алып, анан эстеп, ошондо аябай таң калып, алардын культурасына маданият министри өзү бизди кабыл алды. Баарыбызга бирден эстеликке китеп, Кожо Насырдиндин немесин, ар бир 7 шаарга бардык, 7 шаардын мэрлери кабыл алды. Мына баарыбызды кабыл алды, ошол жерден 13-өбүздү тең подаркаларын берет, анан баягы таттууларын берет, сүрөткө түшүрүп, сонун табиятына дасторкон жайышып ушундай тосушту. Современный жагына барып тосушту, жанагы бассейндерине салып, мындай эл кыдырсаң көп нерсени көрөсүң дегендей, ушул жерден дагы биз көп нерсени кабыл алып келдик. Келгенден кийин көркөм жетекчилерибизге рахмат айтып атабыз, уюштурган жетекчилерибизге рахмат айтып атабыз. Бирок эсте кала турган жакшы жактарын көп кабыл алдык. Көп нерсе бар. Көп нерсени. Бир энергия топтоп келиптир. Эжемди да кошумчалай кетейин. Кожо Насырдиндин 100 жылдыгына бардык деп атпайсызбы? Анан ошонун баягы эшек минип, андан кийин түшкөн сүрөтүнүн түшүп турган статуясына барып сүрөткө түштүк да. Ал жерде дагы карасак, Кожо Насырдин баягы эшегине тетири минип алган да, тетири жагынан. Аны карап да күлдүк. А мен минтип ойлоп жүргөм, Кожо Насырдинди өзбек го депчи. Оказывается, ал деген турк экен да. Анан бул түрк турбайбы деп ошондон дагы билип калдык да. Анан ал жерден да карасаң эми жөнө турбай эшегине тетирип минип алганын кара деп ал жерден да күлүп, анан баягы сүрөткө түштүк. Айтор, сиздер айтып атсаңыздар, мен дагы Түркияга баргым келип элестетип кеттим го. Келиңиздер, анда сиздердин бир жагымдуу чыгармаларыңыздарды угалы, таланттарыңыздарды көрөлү. Мен ушул жерден көркөм жетекчи катары азыр биздин Күк эжебиз 85-те, бул эже өзү төкмө, баягы төкмөлүк жагы бар да, сразу эле ордунан. Анан ушул эже баягы биз насаатчы апалар болгондон кийин аркабызга ушу жаштарга, балдарга аркабызда Кочкордон чыккан тарыхый инсандарды, кыйын жетекчилерди, кыйын тиги Кочкордон кыскасы чыккан, кыйын чыган инсандарды эме тааныштыралы деп
жалпы кыргыз элине тааныштыралы деп көкөжө ушундай эме айтып, ушундай алып чыгайын акыбай деп, алып чыгыңыз, анда сүрөттөр менен алып келели. Кошкордон мына момундай чыган, эмелер чыккан деп биз да айта жүрөлү, аркабыздагы жаштарыбызга сабак болсун деп, ошону как саламдашуу катары даярдап келдик эле, ошону көкөжө баштасын. Анда эмесе Гүлсүн эжеге сөз берели дагы. Гүлсүн эженин өзгөчө талантын көрөлү. Белгилей кетүүчү нерсе 84 жаштасыз, бирок 84 жаштагы баатыр эне десек болот, а. Бирок чындыгында аябай жаш көрүнүп өткөнсүз. Жаштыгыңызды сыр эмнеде деп коеюнбу? Анда эмесе бул сүрөттөрдү тааныштырып кетесиздерби? Азыр жок, көтөрөбүз. Өзүнүн программасы бар. Анда Гүлсүн эжеге берели сөздү. Ак калпак кыргыз элденбиз, айтылуу кочкор жерденбиз. Биз дагы элге кошулуп ырдайлы деп келгенбиз. Байбиче болгон курагым, сиздерди көрүп бүгүн мен жашарып турган убагым. Жалпы кочкор элинен салам айтып турамын. Кочкор жери бир башкача жер келет. Кышы жылуу, жайы салкын керемет. Эли дагы өзгөчө бир меймандос. Ким келбесин кучак жайып кол берет. Мен мактанам кочкорумдай жериме, ормон, канат, хандар чыккан элиме. Оле атам калыгул, ойлогон оюн аткарган. Небереси Турдагакун 25 жыл кыргыз элин башкарган. Манасчы чыккан элимден, Сагынбай менен Шапактай, жазуучу чыккан жеримден, Жүндүбаева Нинакан, Өмүрбаев Сагындык, Абыкеев Чолпонбек, Абакирип Барктабас, жаза берсем толтура, жетпей калат ак кагаз. Баатырлар чыккан элимден, Жунушев Касымбек, Мамбеталиев Көкөбай, Сагынбаева Телегей, Темирова Асипа, Абдыраев Кутубай, Сыдыков Шарип, Жусупов Билал дагы бар. Партиянын тушунда бааланып калган эмгеги булардын дагы багы бар. Салкын, Шагдар, Гүлзина, кызыл жоолук салынып, төшүнө орден тагынып, трактордон түшпөстөн күн түнү эмгек кылышкан, өз жандарын аябай ар дайым даяр турушкан. Дагынкысы дагы бар, айта берсем түгөнгүз. Арабаев Ишеналы, Алипени тааныткан. Исакеев Баялы душмандарды багынткан. Биринчи учкуч кыргыздан Мусаева Жумагүл, атактуу артист Куттубаева Анвар, спорт жактан дүңгүрөткөн дүйнөнү Тыныбекова Айсулуу, Геннадий Базаров кинорежиссер дагы бар. Ал түгүл биздин айылдан Базарбаев Чолпонбек, Чокоева Рейна, балерина дагы бар. Сыймыктанар кочкордун түркүн түрлүү жагы бар. Кан эмесе, ырдайлычы апалар, көңүл чиркин көтөрүлүп жашарар. Карыдымда үйдө жатып албастан, мына азыр ырдайбыз биз кочкорлук насаатчы апалар. Колчалар болсун. Aylanasın dolur kurcalan, ayna varsa besteni çıkmaman. Bizdin ayıl gelin solusun, cılda varsan cılda
senin bilemin, sütte taza sağa dilerim. Alışacakta işte Türsüm'da, sen de doğutayım yüreğim. Alışacakta işte Türsüm'da, sen de doğutayım yüreğim. Birbirine ayır, biz de suyumuz, bereketimiz, dolu yüzümüz. Aylanayım, benim ayılım, tümülük sana, hala suyumuz. Aylanayım, benim ayılım, tümülük sana, hala suyumuz. Баракелде, сонун ырдадыңыздар. Кочкор районунан келген Насачы апалар тобунун таланттарын биздин телегөрүүчүлөрүбүз дагы көрүп алды окшойт. Сиздин атыңыз ким эле? Гүлсүн эже. Гүлсүн эже, мына сиздин талантыңызды дагы көрүп алдык. Сизди баягы акын деп дагы өзгөчө белгилеп кетишти. Өзүңүздүн өнөрүңүз менен тааныштырып кетсеңиз, кайсыл учурларда ырларды чыгарасыз, кайсыл учурда эргүү келет сизге? Кандай ырларды жаратып келгенсиз негизи эле? Эми мен өзүм жөнүндө айтсам, мен негизи медицина институтун бүтүп, негизги кесибим дарыгер. Саламаттык сактоонун отличниги мен. Жана кыздар айтып кеткендей, баатыр эне, анан акын деле эмесмин, бирок өзүм ошо чыгармачылыкка бала кезимден бери кызыгып, бир жакшы жерлерде болгондо, жакшы нерселерди көргөндө, мындай өзүм жүрөктөн ташкындап бир ырлар чыгып калат кээде. Ошентип өзүм кичине өзүм балдарым үчүн, үй бүлөм үчүн бир ырлар жыйнаган жазып, антип калчумун. Анан кыздар ошону бурда эле биришчү, анан ошону көрүп алып, больницада дагы ошондой иштерди уюштуруп, өздүк көркөм чыгармалыкка катышып, ошентип жүргөнүмдү көрүп, анан апа бизге кошулгун деп, булар мени алып келип кошушкан. Анан бул чыгармачылык өзү кызык болот экен. Адамда бир жакшылыктар болгондо, жакшы нерселерди көргөндө өзүнөн өзү эргүү пайда болот экен. Кээде жалгыз отурганда, кээде жөн эле тамак ичип отурганда дагы оюңа келе калса, баарын токтотуп коюп, ошону жаза калбасаң, ал кайра кайталанбайт экен. Анан кийин эми ошол мен жана өзүмө сөз келгенде айтасың дегенден айта албай калдым. Мен ушу коллективге ушулар жөнүндө бир нерсе айткым келип турат. Бул ынтымак деген баардык жерде чоң нерсе да. Биздин момундай жакшылыкка, ийгиликтерге жетишкенибиз, жанагындай гран-прилерди алып, жанагындай баш байгелерге ээ болуп, жанаганча мамлекеттерге барып, ушундай дуулдап жүргөнүбүздүн негизи ушу биздин арабыздын эң ынтымагы деп эсептейм. Биздин коллектив өтө ынтымактуу. Бул өз арадагы бири-бирибиз менен жакшылык жамандыгыбызга байланышып, катышып, бирибизге ысыгыбызга күйүп, суугубузга тоңуп дегендей ушундай канча жылдан бери бир үй бүлөнүн балдар кыздарындай келатабыз. Мен мына өзүмдөн улам сыймыктанам. Мен карыдым, чарчадым десем болбой, мына ушу жолу дагы жанакы ишкыбоздордун аймактагы 25-жылкы көрсөтүүсүнө басыңыз эле басыңыз, жүрүңүз эле жүрүңүз деп алып келишти. Мындайчасынан айтканда, мени жашартып аткан ушу коллектив. Демиме дем, күчүмө күч кошуп, же болбосо ой эми бир кемпирди сүйрөп эмне кылалы деп коюшту эле ыктымал да. Мен ушуларга абдан чексиз ыраазымын. Дайым ушуларга жакшылык каалайм, гүлдөп өнүп өссүн. Анан жана Айшакан айтып кеткендей, биздин негизи максатыбыз бул жаштарга насаат, ошо жаштар биздей болуп, ошо тынбай эмгектенип, элге кичинекей болсо дагы бир салымын кошуп, биз деле эми чоң салым кошуп идик деп деле эсептей албайм. Бирок негизи бул жаштарга кичине көрсөтмө, үлгү көрсөтүп атабыз деп элестетем да. Жана Айшакан айтып кетти, нарын тыбыга тартылдык, тияка бияка тартылдык, концерттерди койдук. Ошонун барында достук деген программабыз да бар болчу. Анда жанакы Көчкүнбаева деп айтпадыбы, экономист. Ал сыганча бийледи, татарча бийлер болду, мен орусча ырдадым, өзбекче, кыргызча, бүт болгон ошо неменин элдин ырларынын баарын ырдап, достук эмне экенин, ошо дүйнө жүзүндө достук болсун деген тилегибизди, ниетибизди сездирдик да.
Анан ушул коллективдин баары тең ушул дайым мындай бири-бирине жүрөктөр ак, дайым мындай алдыга кардык дебей ушунчалык жанталашып ак ниети менен эмгек кылышып бири-бирибизге кийим даярдап, бири-бирибизге мындай өзүбүзчө гример да болуп, режиссер да болуп, ишилип косметолог баарын жасап, ушундай аракет кылабыз да абдан. Анан бир үй бүлөдө жүрөбүз. Мен ошон үчүн ушул ийгиликтин баарын ынтымак алып келди деп эсептейм. Любой жерде мамлекетте да ынтымак керек, үй бүлөдө да ынтымак керек, коллективде да ынтымак керек. Баарыбыздын ынтымагыбыз мындан бешиктер беки берсин. Баарыңыздарга, могу телестудиядагы иштеп аткан кызматкерлерге дагы баардык жерде менин кааларым ынтымак, ырыс, молчулук, токчулук, кыргыздар ушинтип гүлдөп өнүп өссүн. Маданият деген эң биринчи көрсөткүч. Любой мамлекетте маданиятыбыз өркүндөп өсүп турса, мына биздин Кыргызстандын маданияты азыр гүлдөп келатат. Мен жанагы Садыр Жапаровичке дагы бир чети ыраазычылык билдирем. Ушу маданиятка көңүл бөлүп, баардык немени жасап атат. Анан жанагы Кайрат Салмакеевге мен абдан чоң ыраазымын. Ушул бала бизди эң биринчи баштап көтөрүп, жетөбүзгө барып, дети Тамгага барып, ушундай жанагындай немелерди коюп келдик. Ошол баардык жерде ошол бизге жакшы нерсени жетектеп, жакшы каалоолорун айтып, алдыга бизди сүйрөп келатат. Ал баланын иши өркүндөй берсин, аман болсун. Мына 7 каналга да келгенбиз, детиги немеге да бардык, Азия ТВга да бардык, ЛТРга да чак түштө болдук. Баардык иши кылып, Кыргызстандагы телеканалдардын баардыгына мен ийгилик каалайм. Анткени баарыңар элдин жакшы жактарын көрсөтөлү элге. Элге тарбия маани берели деген мааниде иштеп атасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, жакшылык болсун дайым. Баарыңыздар бар болгула, аман болгула. Кыргызым гүлдөп өнүп өссүн. Жаштарга бизге окшогон апалар насаатчы болуп жүрө берсин. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Кандай гана сонун сөздөрдү айтып кеттиңиз. Анан Гүлсүнө эжекебиздин жаштыгынын сыры демек сиздер экенсиздер да. Жанында ар дайым колдоп команда. Ал эми жаныбызда турган Нурбүбү эжеге дагы кезекти берели. Сиз жанатан бери аябай созолонуп отурасыз. Эфир жагып атабы сизге. Аябай жагып атат. Туркияга барган эмоцияларды да бөлүшпөдүңүз, өзүңүздү кененирээк тааныштырып кетсеңиз. Мен Мусаева Нурбүбү комсомолдо иштедим. Андан кийин колөнөрчүлүк боюнча 1984-жылдан бери ошол жерде иштеп атам. Райондогу апалар, жаштар, апаларыбыз келип жаштарга үйрөтөт. Чет мамлекеттен кишилер келип атат, азыр аларга дагы биз үйрөтөбүз, көрсөтөбүз тигериле. Кээде группа менен келип калып, анан калып калган кишилер да бар, аларга мен жөн үйрөтүп, жасаган оокатын берем да. Анан эртеден бери булардын баары жакшы сүйлөштү. Мен жана айтып аттым беле кызым, бир жөнөкөйлө ыр аткарып койсоңор болот эле деп. Мен ырдайын деген ниетим жок болчу, бирок ушул жерде отуруп, бооларды көрүп, бир жакшы энелерге арнаган ырымды ырдап коеюн. Урматта уулду баккан ким, уулунун оюн таккан ким, уулунан кетсе каталык, унчукпай аны жапкан ким, керилтип келин баккан ким, келинден кетсе каталык, кечирип аны жапкан ким, кыңкыйтып кызды баккан ким, кызынын оюн тапкан ким, кызынан кетсе каталык, кыңкыйтып аны жапкан ким. Ушул жерде отурган апалар. Чоң рахмат. Сонун аткаруу болду. Анан колөнөрчүлүк менен эмгектенем деп калбадыңызбы? Неберелериңизге дагы үйрөтүп келсеңиз керек. Небер эмес, мындай мектепте окуп аткан окуучуларга чейин үйрөтөбүз. Сиз барсаңыз сизге да үйрөтөбүз. Эшигиз кенен. Мен дагы колөнөрчү бул оңой жумуш эмес. Айтканга оңой, жасай келгенде кыйын. Кыйын жумуш да. Узайыңды да аябай ушунчалык билбейм мен. Любой жерге барсам эле ушу кайсы жерде эмне бар деп айлык эткенде момунда карап идим, ой сонун экен деп ушинтип иштеген адамбыз да эми. Эми Кудай кут сизге анда кылсын. барышым керек экен сөзсүз. Сен келе кой, козуп алам дагы. Мен андай билбейм да иш иш нерсе. жасатып, анан шырдакты кандай жасайт,
ошонун баарын көрсөтүп беребиз. Жакшы. Негизи эле кол өнөрчүлүк боюнча дагы ар кандай жанагындай конкурстар өтүп келет да, катышып келгенсиз да, ошол боюнча айтып Мен берсеңиз. негизи бияктан көп эле жерди чакырат, бирок анан көп эле бара бербейм да. Убактым жок чыны менен. Туристтер келет да. Франция туристтер кеп жок, кеп өзүмдүн убактым жок да, элдер менен иштейм мен. Анан Франциядан кол өнөрчүлөргө катыштык. Кыргыздар бар экен ошол жерде. Тиги кыздар бар экен, өзүңө окшогон супсулуу болгон кыздар. Ал жерден анан катышып, анан биринчиликти алып келдик. Кийим боюнча. Ушул ак элечек, ушул көйнөк, ушул чепкен дегендей белдемчи менен барганбыз. Анан ошол Франциянын элдерин таң калтырдык да. Кийимибиз менен. Башка эчтекебизге берген жок. Бизден сонундар бар экен. Биздин кийимибизге биринчиликти берди. Анан аны деле айтпай эле коеюн дегем, анан сурабай менен айтып койдум, кызым. Негизи кол өнөрчү бул элгертең ата-бабаларыбыздан келаткан, унутулуп бараткан оокаттарды кайта жасап калыбына келтирип атабыз. Бул нерсени айтпай коюш керек, жайылтыш керек да. Кол өнөрчүлүк, кыргыздын унутта калган кийимдери, оюлары, чиймелери. Өзгөчө башка улуттагы туристтер аябай суктанат го. Келип. Мен бир Нурбезенин немесине эмгегин аябай жакшылыгын айта кетейинчи, как көркөм жетекчи катары. Баягы биз 18-inde энелер күнүнө карата ачылыш концертибизди бердик да. Ошондо Кучкордун дворец скульптурасына эл шумдук толду, тиягына биягына. Анан башында эле эжеге айттым: эжем, сиз кыялда иштейсиз, мына болгон чыгармачылыгыңызды, кол өнөрчүлүгүңүздү мына бияка сахнага көчүрүп келиңиз. Жаргылчаңыздан баштап, сабагыңыздан баштап бүт баарын, чийиңизден баштап, шырдагыңыздан баштап, ала кийизден баштап бүт баарын көчүрүп келиңиз дедим. Эжем улуумун, анан сулуумун дебей, ар эмеге кетпей, макул кайкыбай деп эле менин окуушумдай болуп баарын жүктөп алып келди. Сахнаны биз как кыргызча фольклорный жазадык ошол жерден. Кыргызча кол өнөрчүлүк менен жазып кеттик. Сахна тим эле сонун болуп калды. Биягына сабаны койдук, баягы кыргыздын эмелериндей аял кишиники сол жагы да, эпчи жагы деп, эркектердики эме деп ошондой кылып туруп, аял киши баягы сол жагына сабаны койдук, андан кийин ортого жаргылчакты койдук, эмени салдык, тиги кийизди, эме жүктөрдү жыйнадык, чийди мындайынан жаздык, баягы түлкү тебетей, түлкү ичик, ошолордун баарын илдик. Эжемдин ошо эмгеги да, түлкүлөрдүн баарын илдик. Эми кыскасы эме дворецтин сахнасы тим эле көрсөң көзүң төбөй калды да. Анан ушундай сонун болду. Анан ошол жерге анан концертибизди бердик. Анан ошонун баары бул эженин эмгеги. Колунан жасалган эмгеги. Мен дагы бир нерсени айткым келип атат, ушу унутулуп калбасын деп. Ушул жерде отургандардын баары өз өнөрүнүн, өзүнүн кесибинин мыктылары да. Мисалы үчүн жанагы ушулар энциклопедияга 450 аял жүргөн, Кыргызстандын энциклопедиясында ушулардын баары ошол жерде бүт өзүбүздүн автобиографиябыз менен биз кылган сыйлыктарыбыз, алган эмгектерибиз менен бүт ошол жерде бар. Андан тышкары журналдын аты эмне эле? Кыргызстан аялдар конгресси. Ошол журналда дагы жогорку инсандар, алдыңкы инсандар, мыкты инсандар деп бүт баардыгыбыз ошол жерде тургандардын сүрөттөрү бар. Муну менен да сыймыктануу болот. Календарга да чыкканбыз жакында. Анан кийин немелерде мындан мен, например, өзүмдүн караганда мактанчагына таарынчак болот десе күлгөм. Өзүмдүн жөнүндө айтсам, 84-жылы ким жанакы Кубат Кларанын күйөөсү Жусупалиев. Ошол диги немеге Соңкөлдө Малшаранын жыйналышында киного тартып, кино бар. Азыр да жүрөт ошо кыргыздын баягы эски документальный фильмдерине. Как тигр задрал двух коров деп. Ошого ырдап, анда ошондо эме ойлосом, ошондо 42 жашым экен. Азыр карап, балдарымда карап, кээде сыймыктанып, анан кээде өзүмдүн ушу жаштыгыма өзүм таң алып калам да, мына карлык деген эмне экен деп. Ошондой замандар өткөн. Ушулардын баары ушундай эмгегин сиңирип баскан жолдорунун баары нечен сыйлыктарды алдык. Райкомдо член плену болуп жүрдүм.
аялдардын өзүм больницамда аялдар советинин төрайымы болуп жүрдүм. Мына бобуректердин баары ушундай бүт ушундай жогорку кызматта, жогорку деңгээлде иштеп жүрүшүп, ишти дагы, адамгерчиликти дагы, жөнөкөйлүктү дагы, ашты дагы баардык нерсени чоо алып жүргөн ушундай сыймыктуу аялдарды мен ушулар менен жүргөнүмө өзүм сыймыктанам да. Мындайча айтканда Кочкордун бир атагын чыгара турган сыймыктуу байбичелерден сөз угуп отурасың балам. Сен дагы ошондой сыймыктуулардан болушуңа тилектешмин. Рахмат. Киного мен экөөбүз Ооба, бул да бар кинодо ошо. Кичинекей баласы менен. чейин бар да. Ушубага чейин жүрөт да, ошол аябай эстелик болот экен да. Көп кинолордо ошондой тартылган жерлерибиз бар Туура, экен. актриса болуп кететкенсиздер да. Болчуямда дагы жүрөм тартылып илгери студент кезде. Жакшы. Жакшы, анда биз кайрадан сиздерден бир жагымдуу чыгармаңыздарды угалы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Биз анда биз көбүнчө ошо Жумабил Мишералиевдин ырларына көп басым жасайбыз да. Себеби ал кишинин ырлары ушунчалык элдин жүрөгүнө жакын, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан, жакшы кайрыктары да даана кыргызча ушундай жакшы киши да. Жакшы чыгармаларды чыгарган, ошонун жашообуз болсун көктөмдөй деген ырын аткарып берели. Келиңиздер анда. Керемет, сонун чыгарма болду. Чындыгында өтө таланттуу, ар тараптан мындай таланттуу апалар экенсиздер. Чындыгында суктанып отурам. Биздин көрүүчүлөр дагы сиздерге суктанып отурушса керек. Биздин ушул 1 сааттык эфирибиз жыйынтыкталып калды. Ал эми ушул топтун Насаатчы тобунун жетекчиси сизге эркин микрофон берейин. Эми бүгүн жакшы ушул 7-каналга атайын чакырууңуздар үчүн биз чоң ыраазыбыз. Ошо 7-каналдын жетекчисине, кызматкерлерине биз ишине ийгилик каалайбыз, ден соолук, чыгармачылыкты каалайбыз. Анан биздин Кыргыз мамлекетинде ушул маданиятыбыз өсө берсин, кыргыз элинин жашоосу гүлдөп өссүн. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп биздин студиябызга келип бергениңиздер үчүн. Анда ушул студиябыздан сиздерден бир бата болсун. Гүлсүн эже. Эми мен карлык батамды берип коеюн. Мен ушул жалпы
кыргыз элине, анын ичинен ушуреки бул биз келип монтип жадыратып элге көрсөтүп аткан 7 каналдын коллективине башыңардан бак таалай кетпесин, үстүңөрдөн үй кетпесин, астыңардан аш кетпесин, келечегиңер кең болсун, оюңар ойлогонуңардын баары орундалып турсун, жегениңер жемиш болсун, жакшылыгыңар дайым эгиз болсун, жашооңор мөмөсү төгүлүп турган күз болсун, жашыңар 80-90 100 болсун, короңор толо кой болсун, бергениңер дайым той болсун, элдин алдында кылган кызматыңар элге жагап турсун, дайым ишиңер алдыга жылып турсун, кыргызым гүлдөп өнүп өссүн, кыргыздын жаштары биздин келечегибиз, бар болгула, аман болгула, үнүңөр асманга жетип, кулачыңар айга жетип, ар дайым мен кыргыз деп силер суктанып кыйкырып тургандай болгула. Кыргызга Кудай молчулук берсин, токчулук берсин, ырыс ынтымак берсин, береке берсин, эли журтубуз гүлдөсүн, жайнасын. Ушул жакшылыкты ушул жерде отурган баарыңыздарга каалайм, анан 7 каналдын коллективине каалайм. Бар болгула, аман болгула, эки дүйнөдө бактылык берсин Кудай. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп биздин студиябызга келип бергениңиздер үчүн. Чындыгында сиздер бар, жашообуз ар дайым көрккө бөлөнүп турат. Ар дайым саякаттап, өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыздардан эргүү алып жүрө бериңиздер. Дагы ийгилик сиздерге. Ошол ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бүгүн таланттуу апалар берүүсүнө келген конокторубуз Кочкор районунан келишти. Насатчы апалар тобу өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашты. Ал эми кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.